Алымдар айтат, азыр намаздын бейишке келе турган дарбазасы полный болуп калды дейт. Мындай да, мындай. Намаз менен кирем дегендерчи. Орозо кармагандын эшиги да толуп калды дейт. Садака бергендин да толуп калды дейт. Зекет бергендин да толду дейт. Хажыны кандай метр толду дейт, субханалла. Бирок бир эшик пустой турат дейт да. Адеп ахлактуулардын эшиги дейт. Муну айтайын деп максат эмне? Намаз окуп атабыз. Бирок кополбуз. Орозо тутуп атабыз. Ушак айтып атабыз. Зекет берип атабыз, доомат кылып атабыз. Ажылык кылып атабыз. Аттың субханалла Кабатуллah'ın düğüne vada verip ya Allah Allah deyip kelip subhanallah maaşlarını maqtar atası. Bu ümmettin işi emas bolчу негизинде bu ümmettin işi emas bolчу чындачы. Биздин işimiz subhanallah adamlarga жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылуу болчу. Ушундай нерсе биз башка нерсени критерий катары карап алдык да. Мен көп айтам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бейиште пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөз берилет деп. Бұл сөздөрчү эгерде маани бере турган болсок, алымдар маани берип айтат да, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адеп ахлагы берилет деген сөз ушуреки, бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай адеп ахлагыңды оңдо деген сөз. Ким деген пайгамбарыбыздай болсо гана, пайгамбар саллаллаху